Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен эртең мененки биздин куттуу студиябызга коноктор келип калды. Жакындан тааныштырып өтсөң кесиптеш. Жакындан тааныштырып өтсөк, заманыбыздын Залкара Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, театр жана кино актеру, 500дөн ашык оондун автору, кыргыз циркинин негиздөөчүлөрүнүн бири, 14 улуттун музыкалык аспаптарында эркин ойногон музыкант Абай Кунанбаев, Чыңгыз Айтматов, Абдулас Малдыбаев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Нуркан Турсунбаев агайыбыз. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобулут Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын директору, оончу, аткаруучу биздин сүйүктүү агайыбыз Асылбек Өзүбеков. Саламатсыздарбы? Биздин куттуу студиябызга кош келипсиздер. Кандайсыздар? Таңды кандай тосуп алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Эми Дегиле чыгармачылык инсандардын таңы кандай атат болду экен? Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен. Жаз айы ушунчалык бир керемет төгүлүп турат. Кудай уткулсын, ушундай күндөрдүн биринде эл журтубуз менен эфир аркылуу жолугуштуруп атканыңарга сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми мына өзүңүздөр башында айтып кеткендей, быйылкы жыл биздин жалпы театр дүйнөсү үчүн, өнөр адамдары үчүн, кыргыз маданияты үчүн бир кичине өзгөчөрөөк жыл десем да болот. Өзүңүздөр айттыңыздар, мына биздин агайыбыз Нуркан Турсунбаев 80 деген жаштын кырына чыгып, мына ошону жалпы республикалык деңгээлде, республикадан сырткары деңгээлде быйыл ушу белгилеп чыгармачылык жолун кайра башынан бир саресеп салып, бир баарын бир сыйра бир кылка дагы бир эстеп, эл журтка кайра бир тартуулап, бир өзгөчө жылдардын башталышы болуп атат. Буюрса, муну маданият министрлиги менен чогуу быйылкы жылдын иш планына толугу менен кирди. Ушул жыл башталгандан бери буюрса аягына чейин Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдыгынын алкагында өмүр жолу, чыгармачылык жолу быйыл белгиленип өтөт. Муну ачылышын баштаганбыз опера жана балет театрында. Ошону менен буюрса кинолорунан баштап театрда, ыр дүйнөсүндө, обон дүйнөсүндө бүт баарын буюрса жылдын аягына чейин бир сыйра сарасеп салып өтөбүз. Ошого татыктуу адам өмүрүн ушул театрга арнап келатат. Кыргыз улуттук драма театрына. Бул биз үчүн кубаныч, биз үчүн сыймык. Ушу биздин театрда иштеп калганына тоодошубуз керек. Чындыгын айтканда 66-жыл ушул театрдын босогосун аттаган экен, Ташкенттеги театралдык институт бүтүрүп келгенден бери. Мына ушул күнгө чейин көрдүңүздөрбү, зыңкыйган бойдон турат. Азыркы күндө чоң спектаклдин үстүндө казак жазуучу Абазовдун Эңилик Кебек деген бир драмасы коюлуп атат. Биздин Назым Миңдебаев коюлуп атат. Буюрса бир 70-80% иштин аягына жакындап калдык. Жакынкы күндөрү премьерасын көргөзөбүз. Шартка ылайыктуу театрыбыз ремонтто болсо да көргөзсөкпү деген бир оюбуз бар. Андан кийин филармонияда, андан кийин Ташкентте, Түркияда, Ысык көлдө буюрса жайында Турсунбаевдин чыгармачылык эл аралык ыр фестивали да өтөт. Койчу иши кылып толтура. Анан калган каткан эми Нуркан байкем ичиндеги бир ойлорун өзү айтсын эми. Мен мына жалпы эле айтып бердим. Рахмат. Асылбек экөөбүз иштеген 20 жылдан ашык. Каякта 20 жыл? Мен 79 жылдан бери 40 жыл болду. 41 жыл болду чоң иштеп атканыбызга. Эми Асылбек бизге директор, жанып турган электр, бул да бизге керектир дегендей айтып өттүм. Эми рахмат. Мына азыр Маданият министрлиги, коомчулук, анан биздин театр ошол абдан колдоп атышат 80 жылдыгында. Эми 80 жылга саресеп салганда ошондо өзүмдүн чыгармачылыгыма 67 жыл болуптур. 67 жылдан бери ошол чыгармачылык менен иштеп атам. 13 жашыман баштап Энеме дегендерди чыгаргам. Ошондон баштап мына азыркыга чейин ушу жан дүйнөбүз бирге, мына өзүбүздүн бала, өзүбүздүн мына азыр бизге жетекчи болуп келди, Кудай буйрса. Анан замандаштарыбыз бар. Анан эл журтка рахмат. Эми 80 жаш деп калдыңар, мен бир эмеден баштап коеюн. 80 жашым акыл
жактан толуп турган убагым, өнөр жактан болуп турган убагым, улуулукка баш ийип ак өргөдө конуп турган убагым, өткөн жашка көз салып балын соруп турган убагым, ушул жашка жеткирген талантым менин куралым, аман болсун деп тилейм акыркы жашоо турагым. 80 жашым кутманды жаш, улуу жаш, жай калган убак сулуу жаш. Отчет берип элиме бакайда жашап туруу жаш. Элге берген өнөрдөн бузулбас чеп куруу жаш дейт. Ой, буну түндө эле жаза койгонсуз. Эми мына мындай кылалы. Мына Кыргыз драма театрына келгенден баштап мына Таттуу карындашым экөөбүз келгенбиз. Мына 66-жылы бүтүп. Эми азыр ошондой экен, Таттыкым 37 жашында көз жумуп кетти, бирок эл үчүн, мен үчүн түрүү. Аз жашаса дагы саз жашады чындап. Анан эми мына биринчи чыгармачылыгын баштады эле, ошондон баштайын. Энеме деген ырды 13 жашымда апама арнап чыгаргам, анткени мындай эле. Апам менен атам ажырашып кетип, мен анда 7 жаш элем, Таттуу 3 жашта болчу. Анан бизди ушул турмушка, улуулукка жеткирген ушул апам болгон. Калуу деген апам ушунчалык сулуу, ушундай адам эле. Таттуу ушул апам окшош да, сулуу ушундай. Анан ушул 13 жашымда ушул апам арнап чыгарган. Сөзү Абдыкалый Молдокмат деген мыкты акын бар эле. Ошо энеме баштайлы. Албетте, демек улугунду сиздин эң алгачкы колуңуз десек да болот да, келиңиздер. Esimde bala çakta suygun enem, esi yok ulum üçün arzan elim. Ataylap akıl sözüm aytsan da, kaybiri de tilim dağılbay koyur edim. Şoğulun ötkürçümün türkün jorum, Gegizde kızırına tip koyup, kamçılap çıbık attı kaçkanımda, tap verip kalıçosun kapa bolum. Bir okta pili gelen merim enem, açundu tezin utup kalar elin, çakırıp çanım göp jondorup, bap estep toyluşuzum tamak menen. Çığınığı barkın demi bildim enem, bir okta göp ulgayıp barasın sen, attın ay kanday bakıt bolor Bugün bir öz kolundan tokmok jesem, attın ay kanday bakıt bolor Bugün bir öz kolundan tayak jesem. Bunu Asılbek ekөөбүз эми театрда 25 жылдан ашык гастролдо жүрдүк да. Гастролдун актер элек. Эмне деген заман өткөрдүк, ошолорду азыр эстесең бир окмуш заман экен чындыгында. Нуркан байкемдин ал убакта толуп турган убак атаңдын көрү дүйнө, биз жанында жүргөн жаш жигиттер окууну жаңы бүтүп келген. Бири дагында 5-6дан ырдай элек. Аккордеон жондон түшпөйт. Спектакль. 1 saat, 1,5 saat спектакль. Спектакльден кийин кайра 1 saat концерт. Андан кийин конок болгон жерге барып таңатка чыккан. Жаштык кез. Эми Нуркан байкемдин улуу муундар жакшы билет албетте. Мына азыркы энеме дегендир, эмне деген бул жерде жалпы ойлоп көргөндө образ түзүлдү ошол. Аягын финалдын бүткөнүн байкадыңарбы? Аттың ай мен арман болбойт эле, азыр өз колумдан бир токмок жесем депчи. Карачы, оон менен сөз айкалышып калган. Эми Нуркан байкебиздин керемет оондору бар. Мисалы классикага айланган 6-күнү кечинде Болот Миңжилкыев ырдап дүйнөгө дүңгүрөттү эле. Бул Нуркан байкемдин керемет обону бүгүнкү күндө ким гана ырдаган жок, анын ичинде мен да ырдагам. Нуркан байкемдин Геологдун ыры деген ыры бар.
Геологтун ырын эми кийинкилер көпчүлүгү баягы билбейт болуш керек. Аскалуу тоону мекендеп, арбенген чыгар бекендеп, жай албай жүрөм күн түнүң ай жасада жамгыр нөшөрлөп. Карачы, эмне деген керемет образда. Соңкөл, Кош Соңкөл деген бар. Кош Соңкөлдү өзү Нуркан байкем минтип шашып ырдайт да азыркы окшопчу. Кош Соңкөл, жегелермин, жегелбесмин деп кетем. Керемет оор. Кош Соңкөл, жегелермин, жегелбесмин. Неге өзөгүн түзүп, өзөгүн жазган, образ менен жазган. Ай баратат эми бүгүнкү күндө кимдер гана билбейт. Төбөлү көчпөй турган оондордун бири. Эмне деген жашоонун барын көз алдыңа алып келип, таттуу эжекебиз ырдаган кулагыбызда калды эле. Андан кийинки муундагы ырчылардын баары эле ушул негиз ырдап чыкты. Буларды биз дагы бүгүнкү күнгө чейин толкуп отуруп алып, жөнөкөй элдердин баары, карапайым элдин баары ички дүйнөсү эргегенде ушул ай баратат, ырдашат да. Эмне деген бир жашоо бар, эмне деген бир түгөнгүс чексиздик бар бул ырдачы. Ай аалам бар бул ырда. Сөз көп айта берсечи. Эми Нуркан байкемдин классикага айланган ырлары аябай көп. Жана 500 оон деп атпайбызбы? 500 оондун ичинде бир ушу Нуркан байкем окшогон таланттын бир 20-30 ыры элдин жүрөгүндө, мисалы, кылымдан кылымга ырдалып кете берет. Керемет. Агайдын оонуна таандык ырларын ырдап бербесеңиз да болбойт азыр агай. Калай башта. Урдай турган убакыт келип калды. Сиздин аткарыңызда аккордеон коштосу менен, аккордеон коштосу менен. Аккордеон коштосунда мен бир ырдап берейин, ошо командировка жөнүндө сөз болуп калат. Мындай ырдап берейинби? Бул ырда да укмуш керемет. Мен ырдап берем. Жокердин ыры деген биринчи аталышта чыккан болчу. Эми Жокердин ыры кичине эл солдат кичине элге ал башкачараак болуп калмак. Муну биз жаш кезде армияга кетип аткан убактарда балдар ырдачы да. Анан кийин мен сөзүн Кыялбек Урманбетовго жаздырып, муну мындай жашка алып келдим да. Мындай ырдап жүрөм да. Качкан күндү кайрып алар, айтчы кандай арга бар. Сагынычым ал күндөргө барабар. Катар учкан каркыралар, кеми бесин араңар, алып учкан жүрөгүндү ал күндөргө алабар. Аттан бар. Биздин жаштык болгон сагынычыбыз бар да. Ошол мындай ыргып салгам. Терең ыраазычылык билдирели. Капачылык жокпу? Мындай кичине. Сөзүм бузуп. Жугуштуу болот да чыгармачылыкта. Нуркан байкемдин оonu керемет оондорунун. Ал үстүнө бир тууган болуп калдык да биз. Туурабы? Мына бир тууганыбыз арылбасы, мына азыр жаш болсоң да бизге директор болуп келдиң. Убакыт ушундай азыр, туурабы? Азыр келечек силердики. Ошон үчүн болбосо биз эмне деген адамдар менен иштештик. Муратбек Жамановтар менен, Бакен Кыдыкеева, Күйүкөлү эмне деген залкар бактыбыз бар экен ошолор менен иштеген. Тарбиясын алып калдык, көрүп калдык. Нуркан байкемдин белгилүү кинолорунун бири бул Жоро деген фильм тартылган. Мосфильм тартты. Ошондо эң мыкты чоң образдардын бирин ойногон. Студент кези эле 21 жаш эле мында. Дилетант ойноп калдыңыз э? Атасын, баланын атасын. Агайдан сурагым келип турат. Агай негизи эле тагыраагы 50 жылдан ашык өмүрүңүздү, чейрек кылымдан ашык өмүрүңүздү ушул театр жана кино, актерчулук өнөргө тартууладыңыз. Анан сизге кайсынысы жан дүйнөңүзгө жакыныраак болчу эле? Кинодо ойногонбу же эл назарында театрда ойногонбу? Эми мындай да. Учурунда театр кичине тоскоолдук болуп калды кино тарабынан. Анткени киного түшөйүн десем эле жетекчилер ушундай айтты. Анда Турсунбаевдин 2,5 айлыгын төлөп бергиле, анда алгыла депчи. Анан эле болбойт да, төлөй албайт. Анан ошон үчүн көп фильмдерге тартылып калдым. Эми 10 чакты фильмге тартылып калдым. Эми бирок
кино тарабынан аяғына шықпай қалды. Аяғына шыққанда бұл театр, значит театрда 100-ден ашық ролдорду жараттық. Эмне деген ролдорду жараттық. Демек театр сиздин жан дүйнөңүзгө жакыныраак. Жан дүйнөмдө. Андан сырткары ушу бала кезим мен чоң атам Турсунбайдын колунда өскөм. 3 жашыман баштап комузда черти урдагам. Ошондон баштап мен жан дүйнөм азыркыга чейин мына азыр күнүнө мактанбай эле коем. 3-төн 4-төн обон чыгарам азыр данный моментте. Демек мен ойлойм ушу жан дүйнөмдө ушу музыка жанында болсом ошол тарапта төрөлгөм го деп ойлойм да. Азыр ушул текст болсо эле ошо мени ээрчип жөнөтөт да. Алып төгүлүп турган турбайбы? 80ге келгенде. Азыр мына жаздын келиши да өзгөчө бир эргүү берип турганда, Жакында мына Абай Куланбаевдин лауреаттыгын берди. Рахмат. 175 жылдыгына карата анткени ошо Абай Куланбаевдин Абайдын сулуулары деген бир окумуш обон жаралган. Ошол Казакстанда лауреат болуптур. Айбек деген бала. Андан кийин келип ошо премиясын берип атат. Андан кийин Абай эми мынчалык болгондон кийин жоопкерчилик болуш керек да. Дал ошол нерсени сурагым келип турат. Абайдын ырларына чыга баратам. Андан сырткары Мукагали Макатаев деген бир мыкты акылы бар экен. Ошондун 90 жылдыгы болуп атат. Ошонун заказы менен Жипарису Көчөрбаева которгон ырларын. Китеби болуп чыккан. Ошо 10дон ашык обон чыгардым. Жакында ошо кишинин 90 жылдыгына дагы барабыз деген ойдобуз. Эми азыр андан сырткары мына кинолорго, театрларга, Курчак театрына заказ менен жазылган ырлар бар. Анан эми Кудай буйруса мен ойлойм 80-демин деп азыр ойлой албай атам. 80-де деп ким ойлойт? Экөөбүз тең эле көрүнүп атпайбыз. Агайдын паспорт боюнча эле 80ге чыкпаса. Жан дүйнөмдө ошондой да. 80 жылдыкты эми 80 жыл деген токтолгон жыл, акыл эстин, келечекке карай турган жыл, жаштарга мындай жол көрсөтө турган жыл да. Анан буюрса ушунун баардыгы тең быйылкы өзүңөр айткандай мына 80 жылдыгыбызда Турцияга барабыз, Өзбекстанга барабыз, Казакстанга барабыз дегендей бар. Рахмат ушу эл журтума. Рахмат. Эл болбосо биз кимбиз? Туура айтасыз. Бүгүнкү биздин студиябызга дал ушундай сыйлыктарыңыз менен да келип отурасыз. Айтат элек баягы сыйлык сиздики, сыймык биздики деп жалпы журтчулук сыймыктанып отурган кезибиз агай. Анан ушул сыйлык тапшырылганда өзү менен кошо бир кандайдыр бир чоң жоопкерчилик да ала келсе керек. Сиздин 80ге чыкканыңызга карабай. Эми мындай эле мен Таты экөөбүз чыгармачылыгыбыз биринчи жолу Ташкенттен башталган. Мен Жамиланы, Даниярды ойногом, Таты кызыл жолукту Аселди ойногон. Жана кино актриса кыздын аты Асел. Демек, ушу биздин байланышыбыз Чыңгыздан башталган да, чыгарма жан дүйнөбүз. Анан Чыңгыз жөнүндө дастандарым бар, ырларым бар, энес жөнүндө жазган ырларым бар. Демек, ошондон кийин анан мындан 2 жыл мурун болуп калдыгы, композитор союзунун 80 жылдыгы өткөн. Ошол конкурстан 2 байген бир утуп алдым да, биринчи орун, анан гран-прини. Гран-прини жана Жамила деген ырым үчүн алдым. Медина Алыбаевдин Жайкы жамгыр деген биринчи орунду алдым. Анан эми Кудай буйруса ушундай болот, эмгек акталат окшойт. Асылбек. Мына азыр мына жакында өткөн конкурста театрдын жалпы эргүү деген эң жогорку сыйлыгыбыз бар. Театр күнүнө. Театр күнү менен. Ошондо ушул эргүүнү алдым, рахмат. Эмгегимди баалап ошону беришти. Өзгөчө сыйлык. Рахмат. Андан сырткары ошол обончу композиторлугума баалап Абдулас Малдыбайдын сыйлыгын берди. Демек, 2 сыйлыкты бир алдым, мурунда 2 сыйлык. Демек, мен азыр ушул эмгегимдин үлүшүн кичине көрүп келатамбы деген кичине бир жакшылык бар. Буйрса болот, бардыгы жакшы. Болсун, Дуркан байке, болсун. Эми эчтеке калтырган жок Дуркан байкеңерчи. Болгон сыйлыктын баарын алып атат. Уруксат берсеңер эми мындай да. Асылбек өзү лирик ырчы. Эми лириканы катыратта. Нестен жаражан деген дырдаганда
артында эми кандай десем 100дей кыздар жүрөр эле. Кайгылуу деген Бала кетсе бар эмеспи, ооба. жалындап турган учурларды. Эми анан мына ореке менин 80 жылдыгыма арнап бир жакшы ырымды ырдады, ошону аткарып берсин. Макул. Ооба. Ошо менен жыйынтыктайлы. Ооба, келиңиз. Дейсиздер. Вакыт болуп калды. Ооба, вакыт болуп калды. Вакыт учкан куш экен Ушул жерден дал ушул жерден жалпыңыздарга ыраазычылык билдирели, бир жагымдуу чыгарма менен маегибизди жыйынтыктайлы ага. Жалпы телекөрүүчүлөрдүн дагы бир ирет эсине салып өтөлү. Бүгүн биздин студиябыздын кадыр сыйлуу меймандары дал ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, оончу, актер, ырчы жана ошондой эле Абай Кунанбаев, Чыңгыз Айтматов, Абдулас Малдыбаев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Нуркан Турсунбаев агайыбыз болду. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асылбек Өзбеков агайыбыз. Агайында сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Биз болсо кол чаап коштоп туралы. Колдон келсе бийлеп да туралы. Албетте. Көркөмдөп, шөкөттөп агайыбыздын бир жагымдуу ыры менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы деп турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар сыналга келип жагымдуу чыгарманы биз тараптан тыңдаңыздар. Мөлтүлдөп карек көздөйүм менин, мээримге толгон сөздөйүм менин, сагынтып сени жоктогон сайын, мезгилге жашым төкпөйүн дейин, сагынтып сени жоктогон сайын, мезгилге жашым төкпөйүн дейин. Акбубак сулуу кыштайым менин, арзусу аруу кыздайым менин, аралап ойдо олтурсаң сени, ашыгып барып бузбайын дейин, аралап ойдо олтурсаң сени, ашыгып барып бузбайын дейин. Таңдайда таптым балдайым менин, тагдырда өчпөс шамдайым менин, табылбай жүрүп талайым болгон, таңдагы жылдыз маңдайым менин, табылбай жүрүп талайым болгон, таңдагы жылдыз маңдайым менин. Кыш өтсө келчү жаздайым менин, кызыккан тазам актайым менин, кыялда синип кымбатка турган, кызгантып турган кыздайым менин, кыялда синип кымбатка турган, кызгантып турган кыздайым менин, кыялда синип кымбатка турган, кызгантып турган кыздайым менин. Көп жаша. Чоң рахмат.